Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурбейла Ашур кызы тааныштырам. Баткенде 3 жылдан бери тергөөдөн качкан тургун кармалды. Кадамжайдын мурда соттолгон 39 жаштагы тургуну тергөө иштеринен качып 3 жылдан кийин кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда кармалган тургун Кызыл Кыя шаарынын 28 жаштагы тургунунун ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоунаасын баалашып, акчасын бербей изин жашырып кеткен. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. 3 жылдан бери издөөдө жүргөн шектүү Бишкек шаарынан кармалып, тергөө кызматына жеткирилди. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Бүгүн 20-сентябрда эртең мененки саат 10:25 чамасында Баткендин Бужум айылында жол кырсыгы катталып, кырсыктан 2 киши жабыркады. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов кабарлады. 20 жаштагы тургуну ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаасы менен бара жатып, Сайназаров көчөсү менен Матисламов көчөлөрүнүн кесилишинде Бужум айылынын тургунунун Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен кагылышып кеткен. Натыйжада ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу аймактык ооруканага жеткирилген. Ал эми Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын ичиндеги бир өспүрүм облустук ооруканага кайрылган. Баткен шаарынын мэри курулушу жүрүп жаткан мектептерден кабар алды. Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурханов Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулушун жана Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Шаардык бийликтен билдиришкендей, мэр курулуш иштеринин абалы менен таанышып, жооптуу кызматкерлерге ишти мындан ары тездетүүнү жана сапатка өзгөчө көңүл буруу тапшырмасын берди. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.